Качество труда, эмгектин сапаты. Сага айтып бере турган дагы бир закон эмгектин сапаты закону деп аталат. Сен биринчи кезекте кылган ишиңдин сапатына көңүл бурушуң керек. Дайыма сага төлөп бергенден дагы көбүрөөк жаса. Кезигүүчү жерге белгиленген убакыттан дайыма эртерээк барып жүр. Сенден күткөндөн дагы жакшыраак жаса дайыма. Бирөөгө анын сураганынан дагы көбүрөөк берип жүр дайыма. Ушу эмгектин сапаты деп аталат. Жасаган ишиңе өзүң канааттанып жүргөндөй бол. Оюңдагыдай кылып жасаганга ар кандай кырдаалдар, тоскоолдуктар кезигет. Убакыт жетпей калат, акча жетпей калат, же адамың сен күткөндөй болбой калат. Эсиңде болсун, 70% кылган ишиң сен башында каалагандай болбойт. Планыңдын 70% сен ойлогондой болбойт. Коллективдеги адамдарыңдын 70% сен элестеткендей болбойт. Сага жолтоо болгондор дагы чыгат. Кээде өзүң үчүн жумшалган убакыт, акча дагы туура эмес болуп калышы мүмкүн. 70% чечимиң туура эмес болуп калышы мүмкүн. Бирок ошого карабастан сен пландарыңды корректировка кылып, эмгегиңдин сапатын өстүрүп турушуң керек. Сенден кийин адамдар сенин ишиңден жыйынтыгы менен сыймыктанып, сени эстеп тургандай кыл. Сен кандайдыр бир себеп менен кокустан эле бирөөлөр менен кезигип калсаң, өзүң жөнүндө жакшы ой калтырууга аракет кыл. Алар сени өзүнүн жашоосундагы эң жакшы адамдарынын бири катары эстеп жүрүшсүн. Сенин ишиң сен жөнүндө эстетип турсун. Алар сени менен сыймыктансын. Ишиңдин сапатын өстүрсөң, жашооңдун сапаты дагы жакшырганын көрөсүң. Баары эле ошону айтышат, бирок аны кээ бир эле жасайт. А сен жаса жана айтпа. Устат тоо жакты, тоонун башын жаап турган жакка булуктарды ойлуу тиктеп турган Мехронго көңүл коюп карады. Дагы эле күн күркүрөп жагылган болуп аткан. Устаттын карап турганын сезип, Мехрон ага бурулуп, кечирим сурап мынтип айтты. Мен жөн гана өзүмдүн жашоомду эстеп атам. Түшүнгөнгө аракет кылып атам. Кайсы жерден жаңылдым? Эмнени туура эмес кылдым? Кайсы мүнөзүм мага жолтоо болду? Эгерде чечимдеримдин 70% туура эмес болсо, пландарым ишке ашпаса, жакшы жыйынтыкка келүү өтө оор болот экен да. Кептин баары ошондо. Мына ошон үчүн бардык эле адамдар ийгиликтүү болбойт. Алар бирдемке кылганга аракет кылышат, бирок билим жөндөм жетишпейт. Анан өздөрү каалабаган жыйынтык алышат. Жана алардын терс тажрыйбасы алар менен калып калат. Ташка жазылган эстеликтей болуп. Көбүнчө адамдар проблема аларда эмес, планы туура эмес экени, жөндөм билим жетишпегендиктен проблема болуп атканына түшүнүшпөйт. Адам эки нерсени ажырата билиши керек. Эгерде сенин колуңан келбей атса, сен жаман адам болгон үчүн жасай албайтасың дегендикке жатпайт. Жөн гана планды жакшыртып, өзүңдүн чеберчилигиңди өнүктүрүшүң керек. Бул алманы карачы. Көрдүңбү, муну курт жептир. Бул кырдаалдан кандай чыгуу жолун көрүп атасың? Ооба, биз курттарын алып салсак болот. Бирок тешиги ошол боюнча калат. Алма эми бүтүн болбойт. Бир гана жол бар. Алманы кесип, ичиндеги данегин алып, аны тигип коюш керек. Жаңы алма бак өсүп чыгыш үчүн. Так ошондой эле биз каталарыбыздан, негативдик тажрыйбаларыбыздан уругун алып, аларды биз каалаган жыйынтыкты алмайынча колдоно беришибиз керек. Оң тажрыйба сага билим, акылмандык, акча, атак, даңк, сый-урмат алып келет. А терс тажрыйба, билим жана акылмандык эле бербестен, келечекте тобокелчиликтин аз болушун камсыздайт. Ошондуктан оң тажрыйба бул бүгүнкү акчалар, а терс тажрыйба эртеңки акчалар. Адам өткөнкү тажрыйбасынын уруктарын алып, күрөшкөнүн улантып турса, жана иш-аракеттерди кайталап турса, ал максатына жакындайт. Ошондо ишке ашпаган пландар, эч кандай жыйынтык бербеген туура эмес чечимдер азайып кете берет. Уламдан улам. Кандай ойлойсуң, Мехрон? Кантип жакшы айдоочу болсо болот? Ал үчүн көп жыл машина айдаш керек, деп ишенимдүү айтты Мехрон. Ооба, Мехрон. Эгер 10 жыл бою машина айдасаң, албетте жакшы айдоочу болосуң.
Анткени дайыма күтүлбөгөн проблемаларга кабылып, аны чечип тургансың айдап баратканда. Ошондой эле башканы деле үйрөнүп алса болот. Ийгиликке эң акылдуу, күчтүү адамдар жетпейт. Ийгиликке дайыма аракет кылып жана туура керектүү багытта сабырдуулук менен эмгектенип турган адам гана жетет.